Кыргызстан менен Кытай 1 миллиард доллардан ашык суммадагы келишимдерди түзүштү. Президент Садыр Жапаровдун ушул жылдын 17-20 майында Кытай Эл Республикасына болгон биринчи мамлекеттик сапарынын жыйынтыгында 1 миллиард доллардан ашык суммадагы келишимдерге кол коюлду. Кол коюлган документтер Кытайлык компания менен Ысык Көл облусунда 1000 мегаваттык күн электр станциясы куруу жөнүндө инвестициялык макулдашуу 800 миллион евро. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги менен Хэбэй Байдоця жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосундагы жер семирткич чыгаруучу заводдун курулушу долбоору ишке ашыруу боюнча инвестициялык макулдашуу 260 миллион АКШ доллары. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги менен Universal Energy Company Limited компаниясынын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум 100 миллион АКШ доллары. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Шанхай Тяхань Шиңдин Film Company Limited ортосундагы Жибек жолунун алыска шамалы бергелешкен сериалын тартуу долбоор боюнча кинематография тармагындагы долбоорду ишке ашыруу жөнүндө макулдашуу 38 миллион АКШ доллары. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Бишкек сүйүүсү бергелешкен сериалын тартуу долбоору боюнча кинематография тармагындагы долбоорду ишке ашыруу жөнүндө макулдашуу 25 миллион АКШ доллары.